таза суу эң алгачкы медицина. Бул мен сөз эмес, бул Ислам мамлекеттин макалы. Кайсы кайсы да калп айтпайт. Таң эртип туруп суу ичүү көптөгөн ооруларды алдын алат. Биз суусаган маалда таза суу ичүүнүн ордуна Кока-Кола же ушул сыяктуу газдалган сууларды ичебиз. Ал эми качан өзүбүздү алсыз сезгенде энергетик. Чынында азыркы учурда рекламаларга ишенип мээбизди улаган ушунчалык бизде ооруга алып келе турган сууларды өз мээнетибиз менен тапкан акчага өзүбүз улап жатабыз. Булардын бири энергетик жана газдалган суулар. Буларды ичкен сайын ичким келет. Себеби никотин сыяктуу химиялык кошулмалар кошулат жана аспартан деген синтетикалык кант да кошулат. Ал эми табигый кант кызылчасынан же кант траситинен жасалат. Ал эми аспартан химиялык кант анын бир таблеткасы 1 тонна сууну ширин кылып жиберет. Ошол себептен баасы арзан. Ал эми рекламага миллиард акча салат. Энергетик 1960-жылы Япон элине чыккан. Ал эми Европа элдерине 1987-жылдан баштап сатыла баштаган. Жүрөктүн согушу, сиңирүү системасы, кан айлануу, бөйрөктүн иштеши тездейт. Организм кыйнала баштайт. Тынчсыздануу жана стресс акыбалына алып келет. Тамырлардын кыйналуусуна канттын глюкоздун деңгээлин өсөт. Уйку безинин бузулушу, жүрөк согушунун бузулушу, көкүрөк оорусу, тиш эмалинин жана эрозиянын кургатуу, семирип кетүү, ашча салмактын пайда болушу, жүрөк оорусуна жана инсультка алып келет. Intervalo para tempo pra ele, tá? Calma, guerreiro. Эгерде ушунчалык зыян, бирок эмнеге сатып жатат деген суроо силерди кызыктырса, бир гана жооп. Биринчиден, динибиз каршы. Экинчиден, ушундай көптөгөн адамдар жана көптөгөн семьялар бузулуп жаткан, арак сатып жаткандан кийин бул Coca-Cola, Pepsi же энергетикти тыюу салуу өтө кыйын. Себеби булардан көптөгөн адамдар миллиарддаган акча таап атат. Ошол себептен алар бул нерсеге мүмкүнчүлүк бербейт. Бир гана жол бул нерсени биз жөнөкөй эл адамдар сатып албашыбыз керек. Мунун ордуна өзүбүзгө башка жөнөкөй эгер суусак жатсак, жөнөкөй гана суу ичүү керек. Таза суу. Адам баласынын 70% суудан турат. Адам баласы суу жетишпесе алсырайт. Эртең менен суу ичүү 24% зат алмашууну тездетет. Дененин ысуусун басат. Боор менен бөйрөктүн жакшы иштөөсүн таасир тийгизет. Уктоо алдында 1 стакан суу ичсеңиз, жүрөк оорусу жана инсульттан алдын алууга жардам берет. Мээден гормон бөлүнүүгө да суу керек. Суу жетишпесе кан коюлат. Кан коюлса, зат алмашуу процесси начарлайт жана аллергия да алып келет. Эгерде канча литр суу ичүүнү билбей жатсаңыз, дүйнөлүк саламаттык сактоо министри адамга керек суунун мөлчөрүн чыгарган экен. Салмагыңызга 30 грамм миллиграммды көбөйтөсүз. Мисалы, менин салмагым 75 килограмм. 75-ти көбөйтөсүз 30-га. Мен күнүнө 2 литр 250 грамм суу ичүүм керек. Дал ушул сыяктуу өзүңүзгө керектүү суунун мөлчөрүн билип алсаңыз болот. Наке, газдалган суунун канчалык зыяндуу экенин билдиңиздер. Эми суусаган убакытта сиздер газдалган суу же жөнөкөй суу ичесиздерби, аны өзүңүздөр билесиздер. Эгерде ушул видео аркылуу өзүңүзгө бир пайдалуу маалымат алсаңыздар, мен абдан кубанычтуу болмокмун. Жана астын караганча кетиңиз. Эгер подписчиса боло элек болсоңуз, подписчиса болуп коюңуз. Себеби мен жакындардан баштап YouTube каналыма активдүү болууга аракет кылам.